Депутат Канат Исаевты сот дагы бир айга камакка калтырды. Тиешелүү чечимди 1-май райондук соты кабыл алганын массалык маалымат каражаттарына анын жактоочусу билдирди. Эске салсак, башкы прокуратура Канат Исаев 2008-2010 жылдар аралыгында Токмок шаарынын мэри болуп кызматын аркалап турганда пара алууга жол берген жана кызмат абалынан пайдаланган деп айыпталып кылмыш иши козголгон. Канат Исаев баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккандан кийин 2016 жылдын 10 ноябрында ага карата кылмыш ишин тергөө кайра жанданган. Андан соң депутат 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин өзү колдогон талапкер Өмүрбек Бабанов утпай калса, мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенген деген шек менен 30 сентябрда кармалган. УКМК аны менен кошо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да кармалганын кабарлаган. Ага карата кылмышка даярдануу, массалык башаламандык жана бийликти күчкө салып тартып алуу же бийликти күч менен кармап туруу беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон болчу. Өкмөт парламентке 2018 жылдын сентябрь айында Ысык көлдө өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдык көрүү алкагында Чолпон ата ат майданын оңдоо максатында бюджеттен 10 миллион сом көлөмүндө каражат бөлүү сунушун берди. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети мындай сунушту колдоду. Каржы министри Адылбек Касымалиевдин айтымында Чолпон ата ат майданына бериле турган каражаттын булактары аныкталган. Кызык, бир жыл мурун эле жаңы салынган ат майдан кандайча оңдоп түзөөгө муктаж болуп калды экен. Көчмөндөр оюндарына шылтоо кылышып эле, жаңы салынган ат майданга жыл сайын миллиондоо акча бөлдүрүп мойсой беришеби? Жаңы салынган жай жок дегенде 10 жыл туруш керек го, оңдоп түзөөнү талап кылбай. Президент Сооронбай Жээнбековдун коопсуздук кеңешинде коррупцияга каршы күрөштү күчөтөм дегенден бери коомчулук куйругунда калбыры бар, арты таза эмес. Баскан изи мандемдүү коррупционерлерди бирден санап, ишти ушундан баштаса туура болмок дешип, байма-бай кулкуну жаман, ичип жеген атка минерлер туурасында маалыматтарды чыгарышууда. Калк айтса калп айтпайт дегендей, эл баарын көрүп билип турган үчүн кеп кылып жатат. Кыргызстан кичинекей болгондуктан кимдин эмне иш менен алек болуп жатканы алаканга салгандай көрүнүп турат. Учурда көптөгөн колу туткак, алкымы чоңдордун арасында Оштун мэри Айтмамат Кадырбаевдин аты аталууда. Мэр 2010 жылдагы когалаңдан жабыркагандарга мамлекеттик дирекция тарабынан курулуп берилген көп кабаттуу үйлөрдүн ашып калган 360 батирин ипотека жолу менен сатканын. Натыйжада учурда алгачкы взнос түрүндө түшкөн болжолду 170 миллион сомдун тегерегинде чогулган каражаттын дайыны чыкпай жатканы боюнча коңгуроо кагылды. Мындан улам шаардын бюджетине түшпөгөн каражаттар желип кеткенби, же кимдир бирөөнүн бизнесинде айланып жатат деген суроолор жоопсуз турат. Мэрдин мындай кылык жоруктары абдан көптөгөн. Президент коррупцияны дал ушул Кадырбаевден баштаса дурус болмоктугу айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Алмамбет Шыкмаматовдун мандатынан ажыратуу маселесин кароодо. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтымында Алмамбет Шыкмаматовго сот айыппул салган күндө дагы ал соттолгон болуп саналаарын билдирди. Демек, жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын көзгө басар депутаты мандатынан ажыратылып, ордуна парламентке Ташболот Балтабаев келет. Ал эми Ата Мекен фракциясынын лидерлигин Сайдулла Нышанов менен Каныбек Осмоналиев талаша турганы айтылууда. Эмне үчүн акыркы убакта парламенттеги депутаттарга элдин көңүлү толбой жатат? Бул суроонун жообу анда эмесе мындай. Анткени бизнес чөйрөсүнөн келген эл өкүлдөрү дайыма алактап коркуп турат. Өзүнүн гана бизнесине коргоочу болуп келген эл өкүлү кантип чындык кебин айта алсын? Антса эле казгычтар жеңин түрүнө тигинин артын чукуп жиберишери турган иште. Ошондуктан жөтөлсө дагы, чүчкүрсө да эч кимге угузбай, оозун кымтыланып, куулуп турганынын жөнү ушуга кептелген. Ошол эле Алимбеков, Исаева, Пирматов, Жапаров, Маматов, Сарсеитов жана башкалардын коррупция менен күрөшөбүз дегени болбогон эле сөз. Ал эми логикасы кенен эмес депутаттар болсо эч убакта өз алдынча көз карашын толук кандуу түшүндүрүп айта албайт. Ага дарамети жетпейт. Бир жолу ушуга барса да кагазда жазылган сүйлөмдү дурустап окуй албай ынтыгып, онтулуп кишини жүдөтүп жиберет. Анан орто жоон болгон эл өкүлдөрү болсо эпте бирдемкени чүргөп жеткирүүгө аракет кылышканын деле тыкыр байкап турабыз. Кандай болгон күндө да мыктысынан бечели арбын парламентти өзүбүз шайлаганбыз. Эгерде баары эле акактай таза, сөздү жүрөккө жеткире тамай айткан оратор болуп кетсе, алда качан алдыга карай өнүгүп кетмекпиз. Не кылмак элек? Жакшылыктан күдөр үзбөй оокатыбызды кыла берели. Мүйүздүү болом деп кулагынан айрылган депутат Дамирбек Асылбек уулуна жолугууну каалаган Кыргызстан фракциясынын эл өкүлдөрү ың-дыңы сууп калганы билинди.
Көрсө жактоочу тапкандарды, акыбалын сурагысы келгендерди жакын жолотпой коюшуптур казактын күч түзүмдөрү. Анткени Дамирбек казак жараны экенинен ушундай трагедияга туршугуптур парталаштары. Муну фракциянын лидери Алмазбек Батырбеков да тастыктады. Чынында эле көмүскө иштер менен шугулданган спортчу депутаттын эмне оокат аркылуу жашаганын жакын санаалаштары, бир туугандары, достору билбей калыптыр дегендин өзү апыртма десек болот. Билсе да билмексен болууга баары кызыктар. Ал тургай баракелде деп ага тымызын суктангандар болгону деле ырас. Аны негизги каарман кылып көрсөтүүгө ашыккандардын деле ниети эмнеде болгонун сезүүгө анча акылдын кереги жок. Эки тоонун чөбүн жегиси келген эчкинин тагдыры кандай болорун түшүндүрүүнүн кажети барбы? Кандай болгон күндө да бул жигиттин жасаган эрдиги өзүнө тескери жагдайды жаратты. Көрсө акчанын кудурети аркылуу ойлогонума жетем дегендин кесепети катуу тиет турбайбы? Арам жол аркылуу жанын багып жүргөн кыйындарга бул сабак болоруна деле күмөнүбүз бар. Анткени мындайлар жергебизде тараккандай жайнап кеткен. Бирок чекесинен торго түшө баштаганы үмүтүбүздү жандырууда. Коопсуздук кеңеши коррупцияга каршы аракеттерди ишке ашыруу боюнча зарыл чаралардын жоктугунан улам бир катар министрликтер менен мекемелердин жетекчилеринин жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуш кылды. Коопсуздук кеңеши социалдык фонддун, саламаттыкты сактоо, билим берүү министрликтеринин, мамлекеттик каттоонун, Кыргыз поштасынын жетекчилеринин жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуш кылды. Эми буга башкы прокуратура көңүл бурууга тийиш экени да айтылат. Анткени менен эксперттер мамлекеттик мекемелердин ишинде ачыктык болмоюнча күрөш өтөсүнө чыкпайт деп эсептешет. Коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу бул жолу социалдык фонддун системдүү коррупцияны жоюу планын талкуулады. Маалыматка ылайык, акыркы байкоонун натыйжасында мерчемделген антикоррупциялык иш-чаралар 48% гана аткарылган. Ушундан улам өкмөткө социалдык фонддун жетекчилигинин жоопкерчилигин карап көрүү туурасында сунуш киргизилди. Мындан сырткары коопсуздук кеңеши коррупцияга каршы күрөш боюнча зарыл чаралардын жоктугунан улам социалдык өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана илим министрликтеринин, мамлекеттик каттоо кызматынын жана Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын жетекчилерин жоопко тартууну өкмөткө сунуш кылды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү эми буга башкы прокуратура көңүл бурууга тийиш экенин маалымдайт. Айтор кандай гана болбосун, бүгүн баш прокуратура кечине жанданып, УКМКда көчүгөн көк таштан көтөрдү көрүнөт. Жакынкы учурларда жабырап эле кылмыш иштери ачылып, сурактар башталып жатат. Айталы бүгүн өкмөт башчынын аппаратынын жетекчиси кызматынан өткөн жумада алынган Нурканбек Момуналиев УКМКга суракка чакырылганы маалым болду. Көрсө Бишкек жылуулук борборунун тегерегиндеги чуу күчөп, кылмыш ишинде улам жаңы жагдайлар пайда болуп жаткан чакта ал мамлекеттик чиновниктин да бул ишканага катыштыгы ачыкталып жатыптыр. Тагыраагы буу казандарды оңдоп түзүүгө катышып, ири суммадагы акча каражатын чыгарып кеткен факты боюнча иликтөөлөр жүрүп, анда ишти аткарган компаниялардын бири Аймар Energy ЖЧКсынын кожоюну мурдагы өкмөттүн аппарат башчысы Нурканбек Момуналиевдин жакын тууганы болуп чыкты. Демек бул жерде анын кызматы кыянаттык менен пайдаланылганы, жеке кызыкчылыктар менен мамлекеттин кызыкчылыгын алмаштырып жиберүү мүмкүндүгү такталат. Балким дал ушул себептен улам Сапар Исаков аны кызматтан алып, айланасын таза кармоонун аракетине эртелеп өткөн окшобойбу. Бүгүн дагы бир чуулуу иштин бети ачылып, коомчулуктун кыжырын кайнатып турган чагы. Анда Ысык көл районунда жолго оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүдө 1 миллион 600 миң сомдон ашуун акчаны өздөрүнө ыйгарып алган деп Ысык көл облусунун өнүктүрүү фондунун жана Ананиева айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан кабарлашты. Жол жасагандан жеген эч нерсе эмес, өлкө ишенген, эл ишенген, мамлекетти коргойт деп колуна тапшырган коргоо министрлигиндеги жооптуу адамдар бюджеттин каражатын, демек элдин салыгынан чогулган акчаны сол чөнтөккө солоп туруп, чычайып басып кеткенде кайда элең. Тактап айтканда, бүгүн аскер прокуратурасы тарабынан мурдагы коргоо министрлиги, азыркы коргонуу боюнча мамлекеттик комитеттин жооптуу жетекчилери тарабынан ири өлчөмдөгү мамлекеттик каражат мыйзамсыз коротулганы ачыкталып, кылмыш иши козголду. Аскер сотун башкарып, айлап жылдап созулган апрель окуясы боюнча ишти тергеген мурдагы аскер сотунун төрагасы Нурланбек Ашымбековго издөө жарыяланды. Анткени ал кызматтан алынган соң үстүнөн кылмыш иши ачылган болчу. Эми сот отуруму башталган кезде ал сотко келбей, дайынын билгизбей жаткандыктан издөө жарыяланган. Ал мамлекеттик кайтаруу кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары. Айтылуу кандуу апрель окуясындагы башкы күнөөкөрлөрдүн бири делинген Данияр Дунгановтан 50 миң доллар пара талап кылыптыр. Арыздануучунун айтымында бул каражатты Нурланбек Ашымбеков чөнтөккө салган болсо, Дунгановдун баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыкмак болгон.
Кыскасын айтканда, бүгүн Кыргызстан коррупция станга айланып, туш тараптан эле ансыз да толбой турган бюджетти тешкилегендерди угасың.